Ассаламу алейкум туугандар. Артыбызда бизнес хаус. Аскар Шакиров көчөсү. Мына ушул жерде оштуктардын эң сүймөнчөк болгон эки кафеси бар. Бул Улук Ата жана семейный кафелери. Жаныбызда болсо бул жерде М-маркет, супермаркети бар. Аркабызда С-тоолор. Кыскасы айтканда бул жерде жашоого баардык шарттар мына дал ушул жерде бар. Жашоого аябай ыңгайлуу. Анда эмесе жүрүңүздөр, ичине кирип, ичин көрөлү. Тууганым, көптөн күткөн үйүңүздүн эшигин конокторго мына ушинтип ачып бериңиз. Биз айтып жаткан квартира ушул. Аллахым сизге бардыгыңыздарга үй насип кылган болсун. Квартира 14-этажда, 2 комнат, 80 квадрат метр. Кирип келгенде бизди конок бөлмөсү тосуп алат. Конок бөлмөсүнүн өзгөчөлүгү эмнеде? Өзгөчөлүгү киргенде бизди Ош шаарын жалпы көрсөтүп тура турган панорамный вид көрсөтөт. Конок бөлмөсүнүн дагы бир өзгөчөлүгү, коноктор менен отуруп чогуу телевизор көрүү үчүн мына даяр местасы коюлган. Ал эми бул жерге сиз каалаган мебелерди алып келип жасап алсаңыз болот. Өзүңүздүн каалаган дизайныңызда. Конок бөлмөсүнөн чыккандай эле бизди бул жакта кухня тосуп алат. Кухняга кирели. Кухня мына дал ушул акыбалда тапшырылат. Кухняда суу, газ бардыгы берилген. Отопление центральный. Бул жерге сиз өзүңүз мебелиңиздин жакканын алып келип туруп, коюп алып, жыргап тамак-самак баарын кыла бересиз. Жана ошондой эле туугандар, ванный менен туалет өзүнчө бөлөк-бөлөк жасалган. Бул абдан жакшы. Жана ошондой эле бул квартирада мага абдан жаккан нерсе бул кладовкасы. Эмне үчүн? Себеби кладовкада көп буюмдарды биз үйлөрдө кое албайбыз, ар жерге коебуз, буюмдарды батыра албайбыз. А бул жерде биз атайын кладовкага кийим буюмдарды салып коебуз. Абдан ыңгайлуу. Кладовкадан чыккандай эле бизди мынтип спальный жаркырап тосуп алат. Бул спальныйда дагы бир жолу айтамын, телевизорго орун жайгашылган. Бул жакка диван, каалаган нерсеңизди коюп, телевизор көрүп жатканга абдан шарт жакшы. Андан сырткары, спальныйден чарчап турганда сырт жакка болгон кооз тоолорго айрыкча көрүнгөн кооздук бар. Бул кооздукту көрүп суктанасыз. Көп жылдар бою квартирага жете албай жүргөндөргө Аллахым бардыгыңыздарга үйдү насип кылсын жакынкы жылдары. Туугандар, шарттарын айта турган болсок, бул үй $88.000. Кимде накталай акча болгон болсо, ага дагы түшүп берүү жолу каралды. Жок, кимде машина болгон болсо, ага дагы алмаштыра турган жолдор каралды. Бардыгыңызга үй насип кылсын. Ассаламу алейкум.